10 февралда дүйшөмбү күнү дүйнө бүткөн дүйшөмбү деп коет эмес, ошол күнү республикалык улуу көч теле берүүсү менин чыгармачылыгым, өмүрүм, турмуш жолум боюнча ошол берүүнү уюштуруп атышат. Ошол Жылдыз Коконбай кызы демилгелеп, ошол чакырып, ошол багытта биз ушул мындай алганда улуу көч деген Кыргыздын наркы салты байыртан келаткан көч астында, көч болоордо түйүнчөгүн түйүнүп, тияк бияктарын даярдап, кошуна колоңду чакырып, даамсыздырып, анан улуу көч алат. Ошол багытта айрым ошол сүйлөөчүлөрдү улуу көчтө деги эле ушул мага өмүр чыгармачылык жолумда, жашоо турмуш жолумда мени менен эң жакын турган, мени жакындан билген, мен аларды жакындан билген адамдарды, ошол улуу көчтө чыгып сүйлөөчүлөрдү бир шарты келгендерин, ошондой эле ырчы аткаруучуларды, обончуларды ушу даамсыздырып койсом деген ниетте ошол кыргыз куурдагы эмесине чакырдык эле. Азыр ошол багытта биз отуруп кичине чайлашсак деген ниет пейилде ошол дасмал жайганбыз. Ошол дасмал четинен калган сөз каалоолорду улайбыз. Биздин конокторубуз бүгүнкү күн мен үчүн дагы, силер үчүн дагы Кудай ыроологон, Кудай буйруган жакшы күн. Анан бул жерде мага эң жакын адамдар, боордош, сырдаш, калемдеш, жандаш, кандаш дегендей адамдар отурасыздар. Бул жерде Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ардагер Коконбай Келгенбай уулу отурат. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген Хажайка Гүлай Райымова отурат. Кыргыз Республикасына ошол эмгек сиңирген соода сатыктын ээси Айнаш Аракова отурат. Менин жолдошум. Ошондой эле бул жерде менин ардактуу бирөө балам Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев отурат. Менин ыйбас карындашым Каныкей Эралиева отурат. Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акыны, дүйнөгө таанымал акындардын бири. Дүйнөгө туура айтасыз. Менин ушул юбилейлик салтанатымды жетектеп, Жашылар союзунун атынан барган Кожакелди Улуев отурат. Менин эң кичүү, мага боордош катары, мен менен ушу бир жерде бир айылда өскөндөй болуп калган, уул келининдей болуп калган, инимдей болуп калган, карындашымдай болуп калган Атантай Акбаров отурат. Обончусу обончу, ырчысы ырчы, аткаруучусу аткаруучу, мыктуу акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер деген түбөлүктүү наамы бар. Ошондой эле анын жубайы биз жакшы көргөн Өктөм Кадыева, ырчы, обончу, өзүнө таандык турмуш жашоодо аялзаттык чоң оборду бар. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер. Ошондой эле бул жерде Кыргыз Республикасына биздин тигестерде ошол өзүнүн эмгеги, чыгармачылыкка, таланттарга, жалпы эле Кыргыз өлкөсүнүн илгерилешине өзүнүн салымын кошуп келаткан Жылдыз Коконбай Жеңишгүл аты
Karındaşım bizim katara oturat. Bu kişi ошол Kırgız Arıva Kırgız Nark Tuğluğu деген Dolboğur'un жетекçisi. Ошондой эле башка да айтып отурса bir жарым саатка чейин түгөнбөгөндө өзүнүн аткаруучу иштери бар. Эртеңки ушул улуу көч программасындагы ушул мени алып келип, менин макулдугумду алып, ой боюма койбой, ойлорумду бүт ушуга багыттап алып келген жылдыз. Анан эми урматтуу коноктор, чай ичели деген бирөө качмак беле элдин баары чай күткөн дейт. Өмүр да өтө өктөм эмеспи? Кышын жаз алгыс болот да жай бүткөн. Киш эмеспиз, өңгөрдү да жустайды, жашоодо биз ашуусу жок түз чайды. Жалган дүйнө бүгүн көргөн эртең жок, замандашым качпайлычы биз чайдан. Замандашым качпайлычы биз чайдан. Ошол багытта чай ичип отурабыз. Анан эми сиздер, биздин коноктор, мындай алганда бул биздин үй Актала сыяктуу деп ар бир биз менен чай ичкен учур Акталадагы эле биздин үйдө деп сезсеңиздер болот. Суулардай жайыттарга мала кылып, шаттыктын дайрасына талаа тунуп, калпагындай ак ниет эл мейман күтөт тоолордун арасына калаа куруп. Ийиктер удургушуп сапсабынан, эрлердин мүнөсүндөй аскарынан, тоз шат суулар ырдап жетине албай, жергемдин коктоголот акчабынан. Көңүлдөн мөңгүлөрдөй сөздөр эрип, тилегин каалоолорун көстөр берип, адушман мустай тоңот ак бейилге, жүрөгүн садагалайт өздөр эрип. Айланам жеримдин тоо таштарынан, апаппак үмүттөрдөй ак карынан, баарчындар каалган бейкуттукта, акаттай мөлтүрөгөн асманынан. Келгиле, тоолор саба суулар кымыз, уялап аскаларын көктө жылдыз. Ат менен айдан туруп салам берет кечеги, жүрүүчү өскөн элим кыргыз. Келгиле, тоолор чапчак суулар болсо, эркежел бет таймалап дуулар тосо, төбөсү көккө жеткен элибиздин колунан желбиремек туулар кошо. Келгиле, тоолор комуз кылдары суу, тарыхтар жашап калган жылгарысы, түбөлүп күүгө айланган элим менен өмүрү дубан бускан тулпар тушу. Мекеним уулгысына жолдор бир кут, элдикке ак эмгекке толгон турмуш, ак тилек дасмал күтөт куш келиңиз, туурга асис мейман конгон бир куш. Элимдин максат асман бул жерде эле, карыя ата, байбиче, туш келсе эне, тоолорум боз үй күнү түндүгүндөй, келгиле кереметтүү кут жергеме. Тоолорум боз үй күнү түндүгүндөй, келгиле кереметтүү кут жергеме. Рахмат. Кыргыздын кыраандары отурасыздар. Мындай алганда бүт өмүрү көркүң элген арнабы, көк тиреген карагайдай кардагы, кыргызынын кыйырындай эмгеги, кылым өтөт өтпөйт эл жер ардагы сиздер. Канча кылым өтсө дагы тандалуу, элде дайым, элде жашап калмагы, доолдогон оттой эл чудаган эмгек, доор өтөт өтпөйт кыргыз ардагы сиздердей. Жылдыз беттеп бийиктикке чыга алган, халк жүрөгүн ээлеп алып чыгаандар, канча мескил алмашса да закымдап, калкы менен жашай берет кыраандар, калкы менен жашай берет кыраандар. Ошолор сиздерсиздер, сиздер менин коногумсуздар эми, жакшы отуруп, жай сүйлөшүп дегендей, бейилди дасмалга төгүп, жакшы отуруп бериңиздер. Рахмат. Ana yani, çayga dağın kakaraydı.
Memke ошо алыскы Накталадан улуу башыңызды кече болуп жа келип бизге бир Тасаркан жайып Батаралы дегенби же кыскасы ыраазычылыкпы кыскасы ошо Тасаркан жайып отурасыз. Биз аябай чоң ыраазы болуп атабыз дегенде сиздей эл акынынан, сиздей чоң таланттан, Акталанын белдүү инсанынан колунан ушундай Тасарканда дагым татыштырган биз үчүн бакыт. Аябай жетине албай турабыз. Бул да болсо сиздин пейилиңиз. Өрүңүздө кандай ошондой болсо, ошо бул дагы ошо пейил. Себеби көп кишини билебиз. Бир аз кичине жогорку деме жетип болсо кол жылдызга жетип калгансып, бул жакта карабай калган. Андайды мен өмүр сизден байкаган жокмун. Өмүр бою жөнөкөй болуп жүрөсүз. Ошо жөнөкөйлүгүңүз менен көп нерсени жаратып келатасыз. Ырларыңыз да ошондой. Канча чыгарма берилер эместер. Сиз прозаны да катырган, журналисттик иште да катырган, деятелдик мындай иштерди да көп аткарган, ушундай баягы Акталада көз өтүп кеткен тарыхый инсандардын канчоосун сиз башты менен айтканда тирилттиңиз да көбүн. Мына ошондой чоң кызматтарда өзүңүз иштедиңиз, ошондой жасадыңыз. Анан сизге чоң ыраазычылык, чыгармачылыктын чоң бийик деңгээлден мына эми жеттиңиз. Мундан кийинки жазган ырыңыз эми өзүнчө эле мына азыр жана жарым саат токтоп десек, отура бере тургансыз жана ыр окуп. Мына ыр ошондой куюлуп келип калыптыр сизге. Мен тамашалап илгери айтчу элем. Жаңы жазып келаткан акындар кичине чоңоюп түшкөндө, жетишип калыпсыңар. Азыр жерге түү деп түкүрсөңөр дагы ыр болуп жерге түшүп атат депчи. Азыр сиз дагы өткөн сал немеден. Бар болуңуз, дагы чыгармачылыктар. Биз китебибизди алдык. Курса азыр эртеңки немеге жетишпей калдым. Берке баа мурдак ырдалат. Анан кийинкисинде азыр эле бир 3-4 эми жайындагы өзүнчө чакырып, өзүнчө передача кылабыз. Жалаң сиздин ырларыңыз болгондордон. Себеби Каныкөй Көстүн китептин ичинде ачсаң эле оңчо көрө турган тексттер көп экен. Ошонун баардыгын уже өзүбүзгө отмечать этип койдук. Мына баштап бүтүрөбүз. Анан заказдар башталат. Көп акындар бар, заказ берсең жаза албайт. Биз эле Надырбай акечи чалап кетет бир жолу ошо встречасында ошентип сүйлөп калса, сен эмне ушинтип айтасың дейт. Чын өзүндөй бир эки оңдоп беричи десем, эми бир жазган оңдоп деп койгон да. Анан экинчи суроо болмадан. Азыр эмне оңдойм? Жок, сиз оңдобойсуз деп койгон да. Ошону айтып калдым чалап. Азыр дагы көп чыгармачылык өргүлөр, иштер алдыда көп болот. Эң негизгиси ден соолуктугуңуз бар болуңуз. Илгери кактылыңар я. Менен курсаганда болсун да. Биз дегенден отурасыңар. Эми мөмкө деп коебуз өмүргүлөлөр жөнүндө айтсам, мөмкө өтө чоң акын, айыл жеринде жүрүп, агартууда дагы өтө эмгеги көп сиңген, ошол Актала жеринде, Нарын жеринде көп өткөн белгилүү инсандарды, тарыхый инсандарды дагы мындай айтканда тирилтип, ошолор жөнүндө көп эмгектерди жазып, азыркы урпактарга жеткизгенге дагы чоң эмгек жасап жүрөт. Биз баягы бир эле акындык жагынан карап атабыз да, журналисттик жагы, агартуулук жагы өтө бийик деңгээлде. Анан биз көбүнчө бул чыгармачылар баары эле шыгырап шаарга келип алганбыз. Мүмкүн тескерисинче айылдан чыкпай, ошол эл жери менен кошо ошол жакта болуп аткан проблемаларды,
көтөрүп, республикалык деңгээлге жеткизип, бияка жеткизип, аса эң белгилүү ишкер, агартуучу көп элге пайда келтирген нисандардын бири. Мен ошо өмкелимде жолу дагы жакшы дегенде мен жанагы сен менин түшүмсүңбү деген ырына оон жазганда таң калыштуу болду да. Ойго келбеген бир жакын кайрыктар келди мага. Өтө жеңил жаздым. Анан ошону ырдаткандан кийин дагы элге тез алынып кетти. Профессионалдуу бийиктикте дешибелдин баары биздин өзүнүн коллегалар дагы ошол жөнүндө ошонун ырымын көп макташат. Ошо текст өмкеники. Анан ошондо дагы кээде биз ырымчыл болуп калат экенбиз. Акындан дагы көп нерсе таасир болот экен. Ал дагы ошол оонду сүйрөп кеткен дагы оон текст болот да. Ошо текст дагы оонду сүйрөп кетип, ери шаркак болуп, бири-бирин толуктап. Анан элге мындай жагымдуу, өтүмдүү болуп, эл ырына айланып кеткен ырлардын бири болуп калды ошол ырым. Анан ошол ойлойм, өмкенин өзүнүн жолу болсо керек ушундай. Дагы ошо алдыда көптөн бери бизге өмкенин материалдары ырдаган бере турган жер материалдары жок эле. Өткөн жакындан бери эки китеп чыккан экен. Ошо китеп жакында колубузга тийди. Каныкей экөөбүз эми жакында дагы көп чыгармаларына дагы чыгарма жазабыз деген үмүттөмүн. Алдыда дагы көп иштер бар. Эми өмкөгө ден соолук, айыл жерин агартып көгөрө бериңиз. Айыл жер эмес, бүткүл кыргыз элдин кыргыз искусствосун, кыргыз маданиятын бар болуңуз. Дагы да көп кеңбектер жарата бериңиз демекчимин. Чоң рахмат байке, жеңе. Бүгүн аябай жакшы күн экен. Мынтип чогулуп отуруп туз насиптеш болуп отурабыз. Эң башкысы сиздерге ден соолук. Көп жашаңыздар. Чыгармачылык мындан да бийиктеп көтөрүлө берсин. Сиздин ырларга көптөгөн оончу композиторлор оон жазсын. Экинчи өмүр берип анан ошол алыстыдагы айыл улуу көч дагы башка программалардын баары жакшы тартылган баары тарыхта эстелик болуп калат. Аябай жакшы. Ошол мен аябай сүйүнүп атам. Кудайым буюрса дагы жакшы чыгармачылык байланышта болобуз дегендей. Анан ошо сиздерге да чоң рахмат. Женя биздин алтын кыз. Чыгармачылыкта азыр актала таланттарын гүлдөтүп атат да. Баарыбыз эле карап турабыз. Женя эмне дейт? Ошондой жасайлы депчи. Чыгармачылык адамдар, артисттер өзгөчө акталант ырчылар оңой менен баш ийбейт да. Ар ким өзүнчө бир вселенный да ар бири. Анан жакшы ошол биздин ошо ынтымагыбызда ынтымактуу болуп аябай жакшы жөрөлгөлөр болуп атат. Ошо Женя колго алгандан бери да. Анан ошол бүгүн ушу дасторканда отуруп баарыңыздарга ден соолук каалайм. Өмүрлүү болуңуздар. Дайым жакшылыктар көп болсун. Акын агабыз менен биз тиги эмеде 5 акында чогуу отуруп бир китебиңизди дагы сурап ала албай койгом. Ошол китепти карызсыз мага бизге. Ооба. Сиздин ырга Атайбек аябай көп оон жазды. Канча? Айтсаң? 10 чакты болот. 10 чакты да. Ошолордун баары кезегин күтүп турат. Сонун оондөр да. Чыгармачылык жактан Атай жакшы иштеп атат. Анан ошол чыгармачыл адам бактысы экенде жакшы тапсаң, анан жакшы чыгарма оон жаралып калса, бизге байлыктын деле кереги жок. Момундай эле өзүң менен өзүң бай болуп жыргап жүрө бересиң да. Ошондой адамдарбыз. Анан ошол баардыгыбызга эң башкысы аманчылык, эсенчилик. Анан ушундай куттуу жерде отурабыз. Мына оолуңуздар ушуну аябай сонун кылып салып коюптур. Кыргыз куурдак деп азыр Кыргызстан боюнча атагы чыгып атат. Ушул уулга дагы ден соолук өмүр каалайбыз. Жакшылык болсун. Ошол чыгармачылык байланышыбыз күчөйө берсин. Сиздерде акындардын ырларына биз музыка жасай берели. Ошол аман эсен бололу. Ошол дасторконго чоң рахмат. Дайым жакшылыкта жолугушалы. Ыр менен баштап коебуз. Иә. Мейли энди. Бир ырым бар. Тиги эме деген. Ушундай отурганда дайым ырдайм мен. Эме деген. Эне жердин жүрөгү деген. Сөзүн тиги Анатай байкем жазган, Өмүрканов.
Ошону азыр ырдап берейин. Көп элдерден кыйын кыйла болсун десең улутту, кызды сыйла, кыз деген журтуң кусу. Улут жакшы болсун десең, кыздарыңды жакшы өстүр. Тарбияла акыл менен, намыс менен термеп жүр. Көктө кайкы учкан кушка, карга чымчык теңелбейт. Аял жакшы болмоюнча, үйгө кырыс кут кирбейт. Түбүн бекем куймайынча, чамгарак бекилбейт. Аял жакшы болмоюнча, бала жакшы төрүлбөйт. Жаңа ачылган жашыл гүлдөй, аял улут жүрөгү. Эч кимди сүйбөгөндөй, биз аларды сүйөлү. Алан кени алар эне жердин жүрөгү. Ошондуктан түбөлүккө кармап турат дүйнөнү. Алан кени алар эне жердин жүрөгү. Bu böyle gerekir. Бул андасын Өмүр Өбдөлов агабыз кыргыз эл акыны, биз сыймыктанган, биз сыйлаган, ырларын сүйүп окуган кыргыздын улуу залкар акындардын бирөөсү. Көптөгөн китептерди жазган, бүт өмүрүн ушул чыгармачылыкка арнап, элине арнаган кыргыз эл акыны. Биз дагы ушул агабыздын ырларына китептерин окуп, ичинен ошо оонго ылайыктуу ырларына оон жазып келебиз. Атайбектин "Сен мени түшүнсүң" деген оону ушул Өмүрбек Дөөлөев агабыздын сөзүнө жазылган. Ошону мен биринчи Султан Карим экөөбүз ырдап, аранжировкасын Эрик Кадырбаев жазган. Ошол ырды дуэтти ырдап чыккандан бери бизден кийин дагы бир нече аткаруучулар ушул ырды кайрадан аткарып чыгышты. Бул аябай эмнени билдирет? Бул деген сөзүнүн мыктылыгы, оондун мыктылыгы, экөө бири бирине шайкеш келип бир жакшы чыгарма жаралгандыгынан билдирет. Ошол агабызга узун өмүр, чындын соолук каалайбыз. Чыгармачылык эргүүлөр боло берсин жана көптөгөн ырлары чыгып, көптөгөн чыгармалары китеп болуп чыгып, кыргыз элин сүйүнтө берсин каалайм. Okan'ın özü çıkarmacılığında da ayağında çok tasiri var. Daim eletten çıkan akıl sistem oldu, süre olup
5 akında olmanın şu elitten жалгыз мен катыштым. Ошонун башында дагы ушул Көкем болду. Түрксойдун ар кандай иш чараларында дагы ушул мен ала жүрүп элеттен катыштырбасак болбойт деп баардык жерде өзүнүн ошол элет жагындагы сөздү өткөрүп мени ар бир нерсесине кошуп дегендей. Анан башкысы эми ошол 60 жылдыкта Көкем барып комиссиянын төрагасы катары акталаганы ыргайландырып жибербедиби? Айыл өкмөттөрүнөн бери, окуучулардан бери ушу ыр окушуп, өзү баштап ушу дуулдап, аябай, ода сөөгүстөр менен бар эле ушунчалык бир деңгээлди жогору көтөргөн. Ошто дагы ушул баягы Ошту Түрксойдун шаар атап жүрбөдүбү жылдыгында. Ошондо дагы бизден бир 5-9 бардык, 8 өлкөнүн акындары катышты. Ошондо да бир жума жүрдүк. Ошонун баарында ошо Көкем менен чогуу болдук дегендей. Анан ушу сыяктуу. Ой, болду му агасың? Чыгармачылыгында сүйлөгөн, жөнөгөн, таяган көп нерселери бар да ошо. Ар бир нерселерди ушу сыяктуу мен да сиңа эскерткендей. Ошол Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп анан ошо бүт эле бишкектиктерди чакырабыз аякта жака. Анан ушу перифериядан чакыралы деп Өмүрбек байкени, Мая Осмонкулованы Таластан берден алтын айдалдык. Ошентөнөн бардык барып анан кийин чет өлкөлөрдү кетирдик, программа бүттү. Анан аларды түндөсү кетирип, эртеси анан өзүбүз Бишкек учуп келебиз. Огузу экен булар. Бир маалда Өмүрбек байкеге бир тааныштары келип, бир белек берген экен. Көйнөк, галстук бирдемелер. Анысын таштап койуп чыгалы десек, кокуйдук барып аны алып келдик. Андан кийин аэропортто турсак, Мая Осмонкулова болсо, жанагы жылдыздыкындай мындай кыскараак желеги бар экен, улуттук неме менен, орнамент менен. Самолетко келсек, аэропортто мен желегим калып калыптыр. Аны барып алып келдик. Бир маалда алтын айы болсо, дагы бирдемесин сумкасын таштап коюптур бир жерге. Аны алып келдик, анан кандай немесиңер да урушпайбы буларды? Бүт эле унута берет экенсиңер тигүүдө. Анан кийин буларды жеткирдим. Жеткирип анан кийин азыркы туруп аткан үйүбүздү жасап аттык элек, жер үй. Өзүбүз этаж үйдө элек. Анан кийин буларды таштап койгон ошол такси менен анан немеге келдим, жер үйгө келсем, эч ким жок. Анан кийин ремонт тигүү немелер болуп атат. Анан кийин кайра бир жашаган үйгө келдим. Анан Азербайжандын элчиси чайга чакырган кечинде. Кечинде ошол жерге баргандан кийин эле мондай килейген сумкам бар болчу да мен. Язбек, мен сумкам үйгө келдиби десем, сумкасы жок эле келдиңе окшойт дейт Илонайын. Анан тиги элчи менен отурабыз 2,5 саат ийнеде отургондо, анда бүт документтер, тиги авиабилеттерим баарысы, паспорт, бүт баарысы бар, акчалар бар. Анан кийин Түрксойдун катчысы болчу анда. Анан кийин неме болбодумбу? Эртелетел тигиштен сурап, мен бир дайыр жолугушум бар эле деп. Анан үйгө келип немесек, чын сумкам жок сумкам жок. Анан кийин тиги келиниме машинаны айдатып алып, жанагы жасалып аткан үйгө бардым. Үйгө барып, мен тиги экинчи этажына чыкпадым беле, бир жакта эле айттым эле, ошолордун баарысын карап, сумкам жок эле. Бүт документтер менен сумка жок. Анан кийин чыгып демесек, биз байкабай калган экенбизби түндөсү. Кичине кагаз турат дарбазада. Анын тарапына окуй койсок, жанагы таксист машинада менин сумкам калып калыптыр. Илейген сумкам калып калыптыр. Буларды шылдыңдап. Ооба. Унутуп каласыңар тиги бу деп күлкүгө айлантып алып, өзүмдүн илейген сумкам. Анан таксист айтыптыр, мен мына адрестемин. Келсем, дарбаза баягындай эле эч ким жок экен үйдө. Этаж үйдө болсо каяка кирип кеткениңизди мен билбейм. Мына бир эмеге келип алып кетиңиз дептир. Анан кийин бардык ошол адреске. Жөнөкөй, аябай жөнөкөй бир жатакан экен. Ошол жерде үй бүлөсү ошол жерде турат экен. Чыгып неметип келди. Анан кийин аябай ыраазы болуп, эми ал жоголсо ошол жерде жатап калат эле.
Anan keyin akça versem taптакыр албай койбоду. Ой, десем да болбойт, таптакыр атан көрүп бата бериңиз дедим, бата бердим. Анан кийин неметип калдым, ал сүрөткө түшүп бир Facebook бирдеме деле жарыялап койсом болбок эле, мынандай жакшы кишилер бар экен дүйнөдө деп таптакыр албай койду. Ошентип буларды баягы унутчак экенсиңер, акын бойдон эле жүрүпсүңөр тиги деп атып, артында эң жыйынтыгында өзүңкү чатак болуп атып. Булар көрбөй калды, ошону айтып коеюн деп атам. Анан эме бир беке. Көрсө ошол учур ошондой окшобойбу. Сизди мен жеке өтө жакшы көрөм. Сиз жакшы акынсыз. Анан кийин ошол сизди акындан сырткары мен агартуучу катары тааныйм да. Анан чындыгында эле могул өзүнүн туулган жеринде туугазык болуп, ошол жерден кетпей, жалпы элди, журттун баарысын ошол адабиятка жалпы агартуучулук милдетиңизди аткарып, канчалык сиздин эмгегиңиз зор. Канчалык эмгегиңиз зор. Сиз деле мындан 15 жыл мурдабы, 20 жыл мурда, 30 жыл мурдабы Бишкекке келип алат десеңиз болмок. Эми Бишкек деген мындай, Бишкек жакшы дагы, бирок эми жан дүйнөгө айылдан өтөрү жок да. Сиз өтө туура кылгансыз. Ошол чыгармачылыктын баарысын ошол жерде жасап атасыз. Эли журтуңуз урмат кылат, эли журтуңуз сыйлап турат. Канча кишиге жардамыңыз тийди. Жанагындай сырттан барган биз сыяктуу кишилерди дайыма кош колдоп тосуп аласыз. Мен эле эмес, сизди жакшы көргөн кишилер биздин жазуучулардын арасында өтө көп. Өтө көп. Анан эми өзүңүздүн баягы адамдык касиетиңиз да бир өзгөчө да, өзгөчө. Анан эми сиздердин ошо 60 жылдык мааракеңизде барып, жеңемин чайын ичип, канча бир жакшынакай күлүп каткырып, абдан бир элге журтка мындай бир жакшы майрам кылып бергенибиз эсимде. Андан кийин дагы кандай бир сиздин бир суранычыңыз болсо, мен эки кылган жерим жок. Менин суранычым болсо, сиз эки кылбайсыз. Мындай караганда сиз ошол нарын жергесинде Акталаада өзүнчө бир эпицентрсиз да. Анан сиз аркылуу сонун толкундар айылына журттун баарысын каптап турат. Мындан өткөн адамдын өмүрүндө бактуу болбойт. Үй бүлөңүз, бала чакаңыз да жакшы, жеңем да жакшынакай ошол эртең жакшынакай республикалык деңгээлде бүгүнкү күндөгү эң баягы популярдуу берүүлөрдүн бири ошо улуу көч. Ошого мынакей Жылдыз демилгечи болуп өзүңүздү алып келип жакшынакай эртең телеге түшөт экенбиз, жакшынакай сөздөрүбүздүн баары сизден аябайбыз. Дайыма жакшылыктарга жалгаша берсин, амандык эсендик болсун. Кечирээк болуп калды, бирок айылда туруп, айылда жүргөн киши дайыма эле бир аз кечигет. Эл акыны болдуңуз. Бүгүнкү ошо эл акындарынан эң мындай бир күжүлдөп иштеп аткандардын бири өзүңүзсүз. Кудай ошол жакшылыктарга жалгаша берсин. Түбөлүк эргүү тилеймин сизге. Үй бүлөңүз менен, бала чакаларыңыз менен, жалпы эл журтуңуз менен аман эсен болуңуз, каалган максат тилегиңизге жетиңиз. Эртең берүүдө жакшынакай сөзүбүздү айтып кол чаап, андан кийин көргөндө кол чаап, анан дагы бири-бирибизди кучак алсак, куттукташып туралык. Бүгүн да аябай жакшынакай бир гүл десте сыяктуу кичинекей чакан топ экенбиз. Биздин эң сүйүктүү композиторлорубуз, ырчыларыбыз буякта ошо айылдан келишип, баарысы коштоп нетип эртең Кудай кааласа жакшы өтөт баарысы. Жакшылыктар жолугуша берелик. Менимче сиздер менен кийимде да жолугушабыз. Мен кийим иштейм. Бир карап көрөсүздөр. Жакшылыктар болсун.
Өмүрбек Төлөев бүт өмүрүн элекке арнады. Элекке арнады. Тууган жердин туу казыгы деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошол туу казыгынан алыска кеткени жок. Бирок ошол Борбордо Бишкекте жашап иштеген акын жазуучулардан Өмүрбек Төлөев эч кандай кем болгону жок. Ал тургай дайыма айылы, жери, району, нарын жергеси баарысы ушунчалык бир эргитип не деген китептерди жазды. Өзү дээринде Өмүрбек Төлөев мындай бир лирик акын, могул айылдын жаратылыштын сүрөттөрүн ушунчалык чеберчилик менен тарткан жагдайлары бар. Ошол эле кезде Өмүрбек Төлөев бул баягы тарыхый темаларга дагы абдан поэзия аркылуу да кирип, ошол эле кезде эссе жанры аркылуу дагы кирип, көп бир жакшы эмгектерди, ал тургай талаш болуп келген, такталбай келген нерселерди тактап жалпы коомчулукка чыгарган эсибизде. Мисалы ошол ак мөөргө байланыштуу ал кишинин жазгандары баягы соңку чындык катары кабылданып жүрөт. Анан өзү дагы мындай бир чыныгы тоонун жигити катары ушунчалык кенен, ушунчалык алпейим, бардык кишилерге, адамдын баарысына бир гана жакшылык каалаган, ким менен болбосун ушунчалык бир жакшы мамиле түзүп сүйлөшкөн, кимге болсун ушул жакшылыкты каалап жардамчы болгон инсан. Анан эми мынакей эртең Кудай кааласа ушул улуу көч берүүсүндө өзүнүн чыгармачылык мындай бир образы, чыгармачылык сыры элге даана жетет деп ойлойбуз. Бир топ кишилер өздөрүнүн чын жүрөгүнөн чыккан пикирлерин айтып беришет. Ал кишинин бир топ ырларына музыка жаралып, эл оозунда ырдалып жүрөт. Ошол ырлардан угабыз Кудай кааласа. Өзүнүн баягы көпүлдөп ырларын окуганына күбө болобуз. Менимче Өмүрбек Төлөевдин сыяктуу, Өмүрбек Төлөев сыяктуу мындай элетте жашаган, бирок эл акыны даражасына жеткен таланттарды бүгүнкү күндө көбүрөөк колдоого алуу бул жалпы коомчулуктун дагы биздин мамлекетибиздин дагы негизги иши деп ойлойм. Айтып қойсын, Көкем партиялықта қызматкер, шаруалықта қызматкер, мықты қызматкер да ветеринария бойынша. Районда ошол биринчи болуп Көкмөгө операция жасагандардын бири. Айланбаштык. Чарбада дагы чарбада иштеди, акынчылыкта иштеди, чарбаларда иштеди дегенде ушуга чейин баягы өзүнүн атыстык деңгээли бир да бала кезинен эчтеке таткан жок. Ошондой партиянын ана линиясында келатат ошол. Отоманда сиз сүт эмген эле ойчу тургансыз. Рахмат Өмүрбек эме. Айнашыңа Көкем эме соңку сөздөрдү айтты. Чындыгында сиздин Өмүрбек Тайкем Гүлайга караганда Тайкебизден Тайке деп түркөнүп калганбыз. Эми Тайке деп эле айтайын. Тайке ушу чыгармачылыгыңызга чындыгында Айнаш жеңенин салымы чоң, көп нерселердин эң жокторунда үй бүлөлүк андан нерсеңизди камсыз кылып, жакаңызды агартып, ары барсаңыз, бери барсаңыз да көп нерсеңизге жардам берген. Анан эми Өмүрбекке сизди айтып отурсак көп нерселер бар. Бирок бири ушул эмебиз 78-жылы жаңы окууну бүтүп барып, айылда зоотехник болуп иштеп атканда, Өмүрбектин бир эле эмесин айтайын. Анда мал чарба адистери жанагындай барто машинелердин үстүнө түшүп алган малдарды кыдырганы бар элек да.
Ошондо иши биз менен барат, бозала чаң болуп, арпага чейин барып, кайсы малчынын тарткан түйшүгү, ошонун көргөн күнү, жыргалын да эмесин да салыштырып көрүп келип, анан кийин газеталарга жазып ушинтип эле. Азыр андай эме жок го, мындай эмес. Анан бул иши ушу бозола чаң болуп, биз кой баягы мал чарбачысы болуп, өзүбүздүн таманакы маңдай терибиз менен иштеп тапкан айлыгыбыз үчүн чуркап жүрөбүз. А бул иши эмне азап дечи элек да. Эмне ушу жаанда калсак да ошо жаанда калып калат биз менен. Баягы ручкасын отуруп алып эле, палатка отуруп алып эле жазса болот да. Антпек сумкасын көтөрүп алып, канча адырлар бар, ошолорду кыдырып барып көрүп, бул жеринен барып ошолор жазып келет да. Анан кийин көрсө ошонун баарысы биз кечирип коюңуз, эми баягы биз көп нерсени байкабай өткөрүп экенбиз да. Биз күнүмдүк нерсе оюңда турса, бул эсте калат экен депчи. Жок. Кагазга түшүп калса, бул чөлүктүү нерсе болуп калат турбайбы? Көрсө мына бул кишинин эмгеги эми бааланып атпайбы? Бир Учакталанын элинин тарыхы азыр ушул кишинин колунда да. Мен ойлойм. Керек болсо нарын областында да ушундай эмгек кылды бул киши. Анан сизге окшогон залкар адамдар менен чогуу байланышта экен. Кудай буйруса, Ак-Талаа элинин чоң багы бар экен. Дагы көп нерсеси ачылат. Дагы көп нерсеси тарыхта калат, жазууда калат деген үмүттөн сүйлөй туруп айта турган көп каалоо тилектер бар. Өмүрбек аке, дагы Кудай буйруса жолугушабыз. Ден соолугуңуз болсун, аманчылык болсун. Жакшы сөз айтты, кечирээк болуп калды деп. Жок, эми мен айтайын, кеч болсо дагы, наоборот, өмүрүңүздүн дагы узунураак болушун тилейм да. 100ге чейин барыңыз, Кудай буйруса. Буга жакшы чыгармачылыгыңызды өркүндөтө бериңиз. Мына улуу күч жакшы тема өзү да. Ушул сөзүнө, атына жараша дагы көп жакшы нерселерди жарата бериңиздер. Аманчылыгыңызды тилейм, үй бүлөбүз менен. Кызым, эмгегиңдин жаш кезде ушул эжеңе, жестеңе, чоң тайкеңе дегендей байкелериңе болгон кудуретиңди жумшап, сен дагы ак эмгегиң менен иштеп жүрө бере кой. Алла Таалам баарыңарды жакшылыкта колдоп жүрсүн деп тилейм. Рахмат. Төлөевич, бул кишинин чыгармачылыгы, басып өткөн өмүр жолу мен үчүн күчкүгө салгандай көрүнүп турат. Ушунчалык мээнеткер, ушунчалык аябай күзүлгөн адам. Ошол Ак-Талаа жергесиндеги көп Ак-Талаанын көп тарыхын, эл журтун баскан жолдорун бүт ушу киши беш колундай айтып бергенге кудуретке жеткен адам. Өмүрүнүн узундугун тилейбиз, жакшылык болсун, аманчылык болсун, үй бүлөбүздө ынтымак болсун дегенде. Эми бул кишиге узактагы чыгармачылык, узун өмүр каалайбыз. Колунан келишинче чыгармачылыгын өркүндөтө берсин деп тилейбиз. Бүгүн абдан сонун жакшы күн болуп отурат. Ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти Өмүрбек Төлөев агабыз өзүмдүн агамдын төрүндө конокто отурабыз. Кудай буйруса, бул агамдын да чыгармачылыгына бир аз болсо дагы кадам таштап иштеп бергенге аракет кылып жатам. Эртең дагы улуу күч программасына тартылганын алдында мына ушундай баардыгыбызды коноктоп, агам дасторкон жайып, жакшы бир каалоо тилектер менен отурабыз. Эмне демекчи мен эми? Өмүрбек агай, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушу алдыга койгон сиз экөөбүздүн ой максат тилектерибиздин баардыгы орундалсын.
Кудайым ошолорго бизге күч кубат берип жеткиргенге аракет кылалы, жеткирсин. Баягы адамдарда бар эмеспи, бүгүнкү күндүн өтүп кеткени эмес, бүгүнкү күндүн кандай өткөнү маанилүү. Анысыңарындай бүгүнкү күнүмдүн сонун өтүп атканына тарыхый жакшы издерди калтырып атканыма, мен сиздер менен болуп атканыма абдан кубанычтамын. Дайым сиздердин бата мененбиз. Бар болуңуз агай, сизге ден соолук каалайбыз. Кудай буюрса мындай чыгармачылык иштериңиздин али дагы көбү өтөрү алдыда турат. Бардыгын Кудайдын колдоосу менен өткөрүп алалы. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат сизге. Келиңиздер эми. Биз дагы ушу мындай жакшы тасмалда, мындай жакшы адамдар менен отурганга кубанычтабыз. Бу да болсо кызыбыздын сиздер менен аралашып жүргөндөгүлөр болуп атат. Анан эми тайжеңе сиздерге болсо чың ден соолук, узун өмүр, чыгармачылык көп ийгиликтерди каалайбыз. Эми баягы чыгармачылыкта жүрөсүздөр, көп иштер бар, көп эмгектер бар дегендей, ошол эмгектериңиздер баалана берсин. Айыл ичин эмес, республикага таанымал адамсыз, билебиз. Ден соолугуңуздар чың болсун, уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүп жүрө бериңиздер. Сиздер дагы эже-жесте сиздер дегендей ошо бириңиздер ыр жазсаңыздар, бириңиздер уун чыгарып дегендей нер шаркак чыгармачылыкта жүрө беришиңер. Жеңишгүл дагы эми баягы бир чычкандай кыз ушул чыгармачылыкка кирип алып эмгеги бааланабы, бааланбайбы дечи элек. Бирок эл деген эл экен, эл баалайт экен, бааланып отурат. Мындай чыгармачылыгына ийгилик каалайлы, ден соолугу чың болсун. Сиздердей жакшы адамдардын батасын алып, жакшылыктарда жүрө берсин. Сиздердин жолуңуздар жолдосун. Ошо сиздердин да колдогонуңуздарга чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун чыгармачылыкта. Жолу сарысын, колу сарысын, өмүрүсүн болсун, бөөдөгүчтөн сырт болсун. Бөөдөгүчтөн сырткары болуп аман-эсен жүрө берсин. Сиздерге да ишиңизге ийгилик. Эртеңки боло турган улуу көч да жакшы нерсе. Ошол болгон ишиңиз дагы мына эл даңазалайт, эл баалайт деген ушул. Бул тарыхта калчу нерсе. Ишиңиздерде ийгилик болсун дейлем. Силерге чоң рахмат. Ушундай дасторкон жазып мынакей элди башыбызды кошуп бириктирип отурасыздар. Ийгилик. Рахмат. Мына бүгүн биз үчүн жакшы күн болуп атат. Ак-Талаа районунун журналисти акын Өмүрбек Төлөевич чакырып отурабыз. Биз ушул улуу көч алып берүүсүнө бул кишинин чыгармачылык иши, өткөн кеткендеги иштери боюнча толук маалыматтабыз. Өмүрбек агай ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ушундай чыгармачылык иштер боло берсин. Ак-Талаа эл эмес, бул кишини республикада таанымал журналист. Анан эми бүгүн биз ушундай акындар, кайра аларга ырлар чыгарган акындар менен, кайра обон жараткан адамдар менен бир тасмалда отуруп, ушу кишилер менен баарлашып отурганыбыздарга сыймыктанып атабыз. Эртеңки боло турган жана улуу көч ийгиликтүү болсун. Чыгармачылык дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Эми бул Өмүрбек акени айтып отурса көп чыгармачылыктары бар. Ак-Талаа элинен чыккан, ошо өзүнүн элин ээлеп, жерин жердеп, ошол жерден эч жакка чыкпай баягы ааламга жол айылдан башталат дегендей көп иштерди кылып жүрөт. Биз эми бул кишинин чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз, ишине. Ден соолугу чың болсун, көп жашаса көп чыгармачылык болот. Бүгүн эми биз үчүн абдан мындай кубанычтуу күн болуп атат. Себеби дегенде чыгармачыл адамдардын эң бир бийик адамдары, чыгармачыл адамдардын каймактары менен биз бир дасмалда
болуп чайлашып атабыз. Анан биздин бир туугандарыбыз Коконбай, Гүлайлар, мына кичинекей кызыбыз өзү мындай көрүнгөндө кичинекей көрүнөт, бирок чыгармачылыгы иши эң чоң да. Тиги Жылдыз аты. Сиздер менен бирге ушундай чайлашып атабыз. Эми алдыда көп өмүрбек үчүн көп жакшы ойлоруңуздарды айттыңыздар. Биз рахмат, ошо ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан өмүрбек эми ушу Элетте жашап, бир мекемеде 50 жылдан ашык эмгектенип, ошол эмгегинин аркасында көп жакшылыктар бар экен да. Мына эл акынын ыйгарылды, эмгек сиңирген ишмер маданиятка. Ушунун баары ушу эмгектин аркасы менен келип атат. Анан эми баарыңыздарга дагы чыгармачылык ишиңиздерге ийгилик, ээргүүлөр боло берсин. Өмүрбектин ишине да ийгилик каалайбыз. Анан могу Жылдыз кызыбызга аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Актала десе күйүп, жанып, чуркап аябай. Ушу чыгармачыл адамдарды мындай элге көрсөткүсү келип дегенде, элге тааныткысы келип, ошентип аябагандай эмгектенип атат. Эми сенин ишиңе да ийгилик, аман болобой, Ошол аманчылык баарыңыздарга, ден соолук, бар болуңуздар. Баатырдын атын уксаң алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей, биз Атайбек күйөө болобузду телевизордон эле көрүп калчубуз. Анан бирок азыр сиз менен чогуу бир дасмалда чайлашып атабыз. Бар болуңуз. Дагы эргип чыгармачылык эргиңер күчөй берсин. Анан каныкей болсо биздин өзүбүздүн кызыбыз. Дагы силерге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кожогелди болсо биз абдан жакшы көргөн адамыбыз чынында. Өмүрбекке ушу чыгармачылыгына дагы көп мындай бир жардамдары тийип дегендей, колдоп, буттап дегендей, сүрөп ошентип келатат. Кожогелдиге дагы бекем ден соолук, ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен аман болгула. Биздин бир туугандарыбызга да ошону каалап кетем мен. Кызыбызга да чоң ийгилик. Анын ичинде кичинекей кызыбыз да бар. Бүгүнкү күн менин ушул улуу көч телеберүүсүнө могу Жылдыз Коконбайдын демилгеси менен мени ошого макул кылуусу менен келип олтурабыз. Ошонун астында мындай алганда улуу көч деген менин чыгармачылык жолумдун, менин өмүр жолумдун, менин жаш курагымдын дагы ушул улуу көчтө экендигинин бир таасын ошого айкашкан Айнаш экөөбүздүн бала чакабыз менен ушул улуу көчтө жүргөнүбүздүн бир шааниси, бир белгиси, бир ушул айкын далили катары болуп калмакчы да бүгүнкү күн. Эми ошондой эле биз ушул улуу көч астында ушу улуу адамдарга, бийик адамдарга, кыргызга төбөсү көрүнгөн адамдарга ушул кичине чай берип коелу дегенибиз дагы ошол улуу көчкө жүрүштөгү, улуу көчкө ошол бараткандагы бир даамсызуу оозуйпасы дагы биздин ушул жашоо турмушубузга дагы айкалышкан нерсе деп эсептейм да. Айнаш экөөбүздүн ушул бүгүнкү дасмалыбыз ушул улуу көчтүн дасмалы. Улуу көчкө бараткандагыбыз дагы улуу көчтөгү ошол элдерге, бийик адамдарга, кыргызды кыргыз кылууга, кыргыз өлкөсүнө өзүнүн үлүшүн кошкон адамдарга, айрыкча чыгармачыл адамдарга, Коконбайдай мен жаш кезден бери мен аны билген, ал мени билген, Гүлай экөө тең мага биздин үй бүлөбүзгө эң жакын адамдар менен бирге болгонубузга сыймыктануу менен ушул карап отурабыз. Бул деген биздин өмүр жакшылыгыбыз, көңүл жакшылыгыбыз алар менен болгон, алардын ойлору, мага болгон, менин үй бүлөмө болгон пикирлери, бул деген тарыхый келечектүү чоң нерсе деп эсептейм.
үчүн биз үчүн абдан кубанычтуу күн болуп атат. Себеби дегенде ушул улуу көч программасына бараардын алдында ошо катыша турган эң бийик чыгармачыл адамдар менен чогуу чайлашып чай берип атабыз. Эми мен Өмүрбек ушул элет жеринде жашап 50 жылдан ашык ошол бир мекемеде иштеп, анан ушундай жакшы эл тааныган жакшы сыймыктарга ээ болуп атат. Анан бул 50 жылда айтканда оңой болгону менен көп кырларды ашып, ушул элдин жүрөгүнөн орун алып, өзү жерге жакын адам, көп адамдарды, мисалы үчүн мындай бир адамдын өйдө төмөндөбөй, ушу баардыгын калыстык менен карап, баардык адамдарды жакшы жактарын, өзүнүн бир жашоодо болгон бир ар кандай жакшы иштерин ошолордун баарын ошо даңазалап айтып деп, ошо элдин жүрөгүнөн орун алып, ыраазычылыгын алып келатат. Анан Өмүрбек өзү негизи абдан бийик адам, өрнөктүү өмүр сүрүп келатат. Мен дагы сыймыктанам эми өмүрлүк жары катары ушундай бийик, атактуу, даңктуу адам менен бирге жашап келатканыма. Бул чыгармачылыкта эмес, үй бүлөгө дагы абдан карамдуу чынында. Өзү үй бүлөгө дагы аяр мамиле жасайт. Балдарыбыз дагы өтө тарбиялуу, келиндери ийбалуу, балдары ыймандуу дегендей Өмүрбектин алдынан кыя өтүшпөйт. Негизи ошонун баары ошо Өмүрбектин тарбиясынан да. Анан жеке эле биздин үй бүлөбүз, конечно, үй бүлө сыйлап турабыз, бирок үй бүлө эмес, ушу жөнөкөй эле бир кайдыгер мындай адамдар дагы алдынан кый өтпөй сыйлап турушат. Өмүрбек ушу ак талаа элинин жүзү деп койсок болот да. Анан эми ошол эмгегинин аркасы менен жанагындай Кыргыз Республикасына эмгеги сиңген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл акыны болуп, жакшы наамдарды алды, кол жеткиз. Ошол наамдар кут болсун, чыгармачылык ийгиликтери арта берсин. Бекем ден соолук каалайм. Дагы чоң ийгиликтерди каалап кетем.